أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آمنت بالله صدق الله العظيم. Ben sizlerge aytayım bu şeytan kimlerge düşöt. Şeytanlar ar bir jalgançı günökörlerge kelet düşöt. Alar sözlördü uğuşat. Alar feriştelerin sözlerini uğuşat. Aların köpçülüğü jalgançılar. Akındardı, akıllı жоқ adamlar erçeydi. Sen görбөйсүң bö, alardın bары talalarda kankıp жүрүшөt. Жанагылар өздөрү кылбаган нерселерди айтышат. Бирок иман келтиргендер, жакшы амал кылгандар, Алланы көп эстегендер, зулум кылынгандан кийин өч алгандар андай эмес. Жана жакында билишет залымдар алардын бара турган жери кандай экенин. Бул Шуара сүрөсүнүн 221ден тартып аягына чейин сүрөлөр экен. Alhamdulillah, бүгүнкү сабак менен Кудай кааласа Шуара сүрөсү аягына чыгып атат. Бүгүнкү сабакта Аллах Субхана ва Таала эки нерсени баяндап атат. Кафырлардын негизги этиразы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Кур'ан-ы Керим болчу биринчиси. Экинчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заты эле. Аллах Субхана ва Таала Пайгамбарыбыздын затыны дагы бул чыныгы инсан, таза инсан экен деп Кур'анда баяндады. Андан кийин экинчиси Пайгамбарыбызга түшкөн Кур'анды дагы айтты. Назала бихи рухул амин ala qalbika litakuna minal munzirin. Бул Кур'ан Аллахтын тарафтан келген, сенин жүрөгүңө түшкөн деп муну да баяндады. Бүгүнкү күндө бүгүнкү сабакта кафырлардын эки өзгөчө этиразы бар, ошого жооп берип атат. Биринчи этираз, кафырлар көбүнчө Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды кахин деген. Кахин дегени бакшы, төлчү, жол ачат деген мааниде. Сыйкырчы деп те колдонот. Пайгамбарыбызды булар пайгамбар алып келген нерсени түшүнө албастан, мерешин билбестен пайгамбар бул сыйкырчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кахин, бул жол ача турган бакшы деген сөздөр менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жаман аттуу кылышкан. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды шаир деген. Шаир деген акын деген сөз. Пайгамбарыбыз алып келген нерсе бул акын, бул өр, өзүнүн тарафтан токуган деген эки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга доомат койгон кафырлар. Аллах Субхана ва Таала Шуара сүрөсүнүн акыркы аяттарында, мына ушул 6 аятта, 7 аятта эки жамаатка, эки баягы туура эмес фикирге жооп берип атат. Пайгамбарлар саллаллаху алейхи вассалам бардыгы булар инсан, Аллахтын тарафтан берилген, булар сыйкырчы эмес, булар бакшы эмес, төлчү эмес, булар акын эмес. Булар алып келген дин, бул Аллахтын тарафтан келген дин. Ал китеп Кур'ан-ы Керим, Аллахтын китеби, ал сыйкырчынын китеби эмес, акындын китеби эмес, жазылган китеби эмес экенин Аллах Субхана ва Таала баяндап атат.
Mınday dep atat. Hal unabbiukum ala men tanazzalu shayatin. Men sizlerge aytayınbı, şaytanlar kimge kelet? Kim bilen şeytan baylanışta bolot? Kim şeytan bilen kontakta bolot? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Şeytanlar düşöt deyt, ar bir jalgançı, öte kattуу jalgançı jana günökörgө deyt. Demek peygamberler menen şeytanın ortasında hiçbir baylanış yok. Şeytanlar ar dayım buzuk işti kılat. Alar buzuklukka gana ündeyt. Peygamberler an teskerisi. Peygamberler alıp kelgen din, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen din bir gana jakşılıkka ündeyt, jakşılıkta ündeyt, hiçbir jamandyk yok. Alıp kelgen nersenin büt bardygy jakşılık, jakşılık, bul dünyanın jakşılığı, ahirettin jakşılığı. Al endi şeytanlar kılgan işi buzukluk, jamandyk, ellerdi ajırashtırуу, elleri buzuu, uruşturuu, öldürүү, kıskası dünyadagi bolotkan büt jamandын bardыгını başatı bu şeytandan gelet, bunu şeytanlar kılat. Demek peygamberlere kelgen nerse, bu Kur'an-ı Kerim, bu hak çınıgı kitap, bu şeytanlardan kelgen nerse emes dep atat. Şeytanlara kelgen kitapterde alardagi mazmundun büt bardığı jamandyk, anda hiçbir jakşılıktın atı yok. Al endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kitabı alıp kelgen kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin ömür bayanı baştan ayak jakşılık. 100% jakşılıkka çakırat. Hiç kaçan adamdardı jamandыкка, jaman bogongo ündöböy çakırbayt. Oşon üçün Allah Taala ayttat: "Hal unabbiukum ala men tanazzalu shayatin." Men sizlerge aytayınbı, şeytan kimlerge kelet deyt. Demek peygamberlerge hiç kaçan şeytan gelbeyt. Şeytan en jaman adamlara kelet. Kullu affakin asim. Affak degen ifktin jamı. İfk degen jalgan degen söz. Affak jam mübalağa sigası. Emin domatçı, jalgançı degen söz. En domatçı, en jaman adamlar şeytanlar menen baylanışat deyt. Asim degen günökör. Affak, asim, ökörtün siga mübalağa manası günökör. Bette asimden murat anın kılgan feil hareketi, himil hareketi jaman. Affak sözü jaman. Yani kanday adamga şeytan kelet, Allah Taala aytып atat, anın süylөгөн sözü da jaman, kılgan amaldары da jaman. Al süylösö 100% jalganды süylöйт. Hiç kaçan haktı süylöböйт. Hiç kaçan jakşılıkты süylöböйт. Al kılgan işi 100% jamandyk, hiç kaçan al jakşı amaldарды kılbayt dep atat. Uşunday jaman adamlarga Allah Taala ne kılat deyt? Şeytanlar kelet. Ошондой adamlar şeytanlar menen baylanışat. Al endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerden imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e munday ahval kelişi mümkün emes. Muna Allah Taala Kur'an'da hal unabbiukum ala men tanazzalu shayatin. Sizlerge aytayınbı, şeytanlar kimge kelişini? Şeytan ar bir jaman, jalgançı, jala japkan, günökör, iflas adamlarga kelet. Hiç kaçan peygamberlerge kelbeyt deyt. Uşul mazmunda Allah Subhanahu wa Taala başka surede mı bayandayt ballar. Kur'an-ı Kerim'de El-Hakka suresinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu leqavlu rasulin kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın elçisi peygamber'e gelgen kitap. Cebrail aleyhisselam arkalı gelgen kitap. Ve ma huwa bi qavli şair. Al şairden akının sözü emes. Qalilan ma tu'minun. Öte az iman keltiresinger. Ve la bi qavli kahin. Kahindin dağın, sıkırçının dağın sözü emes. Qalilan ma tezekkerun. Tenzilun min rabbil alemin. Allah'ın tarafından, Rabbul aleminden düşkün. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer de peygamber özünün tarafından bir dekeni koşup verse, dinge, Kur'an'ı koşsa لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ Biz arımya on kolu menen karınmayız. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Keyin küre tamamını kesip salabız degen. Öte katlı ayet. Demek Kur'an-ı Kerim Allah'ın tarafından keyin kitap. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
Al şairдің китеби эмес, сөзү эмес, акындын сөзү эмес, ал бир сыйкырчынын сөзү эмес. Бул Аллахтын тарафынан келген китеп. Эгер пайгамбар өзүнүн тарафынан бир тамга, бир тошко кошо турган болсо, Кур'ан-ы Керимге Алла Таала маны эмне кылабыз? Башын кесип салабыз дейт. Алиязу билlah. Бул өтө катуу аят, ваид бул. Демек, бул кафирлардын айткан сөзү туура эмес. Эч качан жакшы китеп, балдар жакшы хидаят шайтан аркылуу келбейт. Шайтан аркылуу келген нерсенин бүт бардыгы жамандык болот. Адам баласын азгыра турган, буза турган, жамандык кыла турган, уят кыла турган, бул дүйнөдө ахиретте коркула турган нерсенин бүт бардыгы шайтандар аркылуу келет. Ал эми Аллах субханаху ва тааlanын тарафынан келген нерсе ал 100% нур, хидаят болот. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала айтып атат: Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin. Sizlerge aytayınmı şeytan kimlerge kelet? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Her bir jalgancı, çetten çıkan jalgancı, günökörgö, facir, fasık adamga şeytan kelet. Yulquna sam'a ve aksaruhum kazibun. Alar kelip sözler tыңшашат, sözlerdi uşat ve aksaruhum kazibun. Alardın köpçülügü jalgancı deydi. Demek шайтанны иштегендер балдар мынау көз ачык дейбиз, бакшы дейбиз, бүт бардыгы жалганчы болот. Юлкуна сам'a деген алар сөздөрдү тыңшап угат. Илгери заманында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Кур'ан түшкөнгө чейин, Кур'ан түшкөндө дагы башында шайтандар асманга чыккан. Асманга чыгып, фериштелерге берилген өкүмдөр угуп турган. Ошонун арасынан бир-эки өкүмдү угуп алып, келип жердеги баягы бакчысына, жердеги адамына кабар берген. Анан ал адам bir sözgө 99 жакшы жаман жалганы кошуп айткан элдерге. Анан ичинен bir сөзү туура чыгып калган. Анан элдин бардыгы мына бул адам көз ачык, бул акыйкатты билет, айткан сөзү чың чыкты деп элдер бардыгы ошого ишене баштаган. Ал эми бул болгону фериштелер аркылуу болуп аткан окуяны шайтандар угуп, жиндер келип жеткизип турган 1% болгон. 99% ката болгон. Эми адамдар ушундай кыйын болобуз, биз кызык элбиз. 99 катаны карабайбыз дагы, бир эле сөз туура кеп калса, мына бунун айтканы туура чыкты. Бунун айтканы туура экен, бул көз ачык экен, буга ишенсе болот экен деген туура эмес акыйдага барабыз. Акыйкатта бул шайтандар бир эле сөздү угуп, кийин калганын өзүнүн тарафтан кошуп, анан чырайлуу кылып көркөмдөп элдерге айтып турган. Ушул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Айшене сураган. Айшене сураган: "Я Расулаллах, кээ бир учурда кахиндер дагы бирдеген айтат, ошол туура чыгып калат" дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан. Асманда чыгып булар угуп келет, кийин буларга Алла Таала эмне кылган? Асманга чыкканын тыюу салынган. Жиндер асманга чыга албайт бүгүнкү күндө. Уга албайт. Аллах субханаху ва таала жылдыздары коюп койгон. Ошол жылдыздар аркылуу аларды кууп, күйгүзүп турулат. Бүгүнкү күндө алар эч качан гайыптан кабарларды, периштелердин кабарларынан кабардар боло албайт. Ошого чейин болгон окуялар. Демек шайтан эч качан адамды жакшылыкка чакырбайт, жакшы китепти алып келбейт, жакшы жолду да көрсөтпөйт. Анын кылган иши толук 100% жамандык болот. Уламалар бир окуяны айтат. Бирөө шайтанга жолугуп каптыр. Шайтанга жолугуп, сен ушундай бир махлуксуң, элдин баарын бузуп бүттүң, элди өлтүрүп, бири-бири менен уруштуруп, жок кылып бүттүң. Эч бир жакшылыгың тийбейт десе, шайтан айтыптыр: "Мен эчтеке кылбайм" дептир. Болгону мен баштап коёмун. Болгону мен эмне кылам? Баштап коёмун. Аз-маз таттуу нерсени коюп коём, болду. Калганын өзүңөр кыласыңар. Адам баасы өзү кылат дептир. Анан кандай болот десе, көрсөтөм сага дептир. Анан базарга барыптыр, дүкөнгө барса, дүкөндө эме сатып атты, шириндик. Анан шириндикти алыптыр дагы бир жерге коюп коюптур, текчеге. Коюп койсо, ал жерге неме келиптир, кумурска. Кумурска келиптир, чымын кептир, шийкей кептир. Анан дүкөнчүнүн немеси бар экен. Мышыгы бар экен. Мышыгы барып, баягыларды басып каптыр. Кумурскаларды жеймин деп. Анан сыртта бирөө эт сатат экен. Кассап бар экен. Кассапчынын ити бар экен. Ал чуркап келип, немеге келиптир, мышыкка келиптир. Анан мышыгы менен ит урушса, эки кожоюн урушуп кетет экен. Бирөөсү мышыктын ээси, бирөөсү иттин ээси. Урушуп өтүрүп, бири-бирин өлтүрүптүр. Шайтан айтыптыр: "Мына, мен кылганым болгону ширени коюп койдум. Таптуу нерсени коюп койдум, калганынын баарын өзүңөр кылдыңар." Бул ушундай хакыйкат. Шайтан башында башта берет, кийин качып кетип калат. Качып кетет, калган иштин бардыгын адам баласы өзү кылат.
Ошондуктан шайтандан ауzu биллахи минеш-шайтанир-ражим мин хамазихи ва нафахихи ва кибрихи хадистерде келет пайгамбардын дуалары. Ошолор ар дайым айтып дуа кылып туруш керек. Адамдын ачуусу келгенде дагы шайтандан болот. Шайтан от сыяктуу адамды күйгүзүп, ошол жамандыкка үндөйт. Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bu şeytan, cin adamdın içinde kan siyahtı aylanat degen. Ошондуктан ар дайым жүрүп турат нерсе. Демек, биздин динибизде некен шайтандын эч бир тиешеси жок. Аллахтан келген китеп, бул таза китеп, ал Кур'ан-ы Керим. Кур'ан-ы Керимде эч бир шайтандын тиешеси жок китеп. Аллах Таала махфуз кылып сактаган, эч качан келиши мүмкүн эмес. Шайтандан келген нерселер бардыгы бузукулук болот, жамандык болот. Ал эми Кур'ан-ы Керим баштан аят хидаят, бул дүйнөнүн ахиреттин жакшылыгы үчүн түшкөн китеп. Андан кийин экинчи аятта, акыркы аятта Аллах субханаху ва таала акындарды баяндап атат. Ва шуарау яттабиухумул гавун. Шайырларга, акылдарга акылы жок, акмак адамдар ээрчийт дейт. Экинчи булардын этиразы пайгамбарыбызды шайыр деген эди. Шайыр деген бир сөздү токуп айтканда айтат. Акын дейбиз биз. Ырчы десе да болот, акындар деп айтылат. Негизи акындар бирдекени токуп айтат. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala "Vela bi kavlik şair" dedi, "Vela bi kavlik kahin" dedi. Kahin de emes, şair de emes degende millet Peygamberimiz şair emes. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akın emes. Peygamberimiz okugan emes. Peygamberimiz ummi bolgan. Eneden törölgön eçteken okugan emes. Жазганды да билген эмес. Ошон үчүн Сулх Худайбие болгондо, сулх кылганда кафирлар талап кылган Мухаммад Расулуллах дегенде Расулуллахны өчүр деген. Пайгамбар Хазрат Али разыяллаху өчүрө албайм деген. Өчүрбейм деген. Пайгамбар өзүм өчүрөйүн, кайда көрсөт деген. Анан көрсөткөн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзү колу менен өчүрткөн. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шайыр болгон эмес, жазганды билген эмес, окуганды билген эмес. Пайгамбардын илми милладун, Аллахтын тарафынан келген илми ладуни болгон. Илми вахи болгон. Бул кесип кылбай турган, бериле турган илим болот. Бул пайгамбарыбызга түзмө-түз Аллах субханаху ва тааланын тарафынан келген илим болгон. Бирок муну булар түшүнө албастан, кафирлар, müşrikler, ahli Kureyş düşüne albastan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şair degen. Bul akın, aytkan sözleri, aytkan Kur'an okuganları büt bardık akınları sözü degen Peygamberimizga nekan jala domat japkan Allah subhanahu wa taala muna ayattan aytып атат: "Ва-şu'ara'u yattabi'uhumul gawun." Akındarga akılı jok adamlar, jol tapпай kalgan adamlar gana yetişit deyt. Demek akınдар hiç kaçan adamlarga jol көрсөтө албайт. Hiç kaçan alar ne kıla albayt? Elge tüz bağıt bere albayt деп атат. Tüz bağıtты peygamberler beret. Tuğra joldu peygamberler beret. Kim erçiyt akınдар dese yettabiuhumul gawun. Gawun degeni közü körбөгөн, joldu bilbеген, maksatı jok adamды айтат. Түшүнүңөрбү? Misal talaga чыгып aldı, talaga түшүп kaldı, kayak кеткенин билбейт. Tör tarafı kıbla. Kalaganda жүрө берген адамдар болот. Бул дүйнөгө kelgen maksatını bilbeyt. Jegeni de bilbeyt, içkeni de bilbeyt, kiygeni de bilbeyt, nege keldi, nege ketkenini bilbeyt. Nege ölüp atat, nege tirilip atat, ana men işi jok. Ушундай адамдарды жолду көрбөй калган, акыйкатты көрбөй калган, эчтекеден кабары жок адамдар айтылат. Мына ушуну гавун дейт. Ва-şu'ara'u yattabi'uhumul gawun деп Аллах Таала айтып атат. Шаирлерге, акындарга кимдер? Максаты жок. Бул дүйнөнү түшүнбөгөн, неге келгенин билбеген, акыйкатты көрбөгөн адамдар эрчит дейт. Ал эми акыйкатты көргөн адамдар, бул дүйнөнү түшүнгөн адамдар эч качан аларды эрчибейт деп атат. Ва-şu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Peygamber aytат, alam tara, sen görбөйсүңбү? Annahum fi kulli wadin yahimun. Алар бардык эле жерде, талааларда не кылат дейт? Каңкып жүрөт дейт. Баш айланып, өзү менен өзү хайран жүрөт дейт. Yahimun деген söz baş aylanıp жүргөндө айтылат. Baş aylanıp ne kılganды bilbey, bemaksat жүргөндө айтылат. Максатсыз жүргөндө айтылат. Demek бул аятта Allah subhanahu wa taala şairler dagın жакшы адамдар болбойт. Алар жашоосу, алар некен? Алар жашоосу хыяли жашоо. Алар кыялы менен жашайт. Аларда чыныгы жашоо жок. Бул дүйнөдө алар адам эки түрлүү жашайт. Bir adam кыялы менен жашайт. Экинчи адам чыныгы жашоодо жашайт. Ал эми шаирлардын, акындардын иши алар өздөрү да кыялы менен жашайт. Элдери дагы ошол кыял менен жашаганга аракет кылышат.
Ал ойлогон нерсе, ал айткан ырлары, алардын кыялы, алардын өздөрүнүн ой фикири акыйкый жашоодо жок. Ислам дини эч качан адамды кыялдан жашаганга буйрубайт. Ислам дини адамды акыйкат жашоого алып келет. Бул дүйнөдө биз акыйкат жашоо жашайбыз. Кыялдануу менен эчтеке болбойт. Өзүңө да отуруп алып кыялдана берсең, ошолордун баары ишке ашып кетсе, андай болбойт. Бул дүйнөдө баары болот. Жакшысы да болот, жаманы да болот, таттуусу да бар, ачуусу да бар, кыйынчылык да бар, жыргал да бар. Бүт баарыны баштан өткөрөсүн. Мына ушул чыныгы акыйкый дүйнө ушул. Ал эми кыялдануу жөн эле. Өзүнүн кыялы менен, ой фикри менен жашашлык бул исламдын талими эмес, исламда андай нерсе көрсөтмө жок. Бул кыялдануу жашоо, бул акындардын жашоосу болот. Акындар, жазуучулар, ушундай адамдар болот. Алар кыялы менен жашайт, ошону түшүнүп, ошол менен жашоомду ойлойт. Акыйкатта ал жашоо эмес. Mevlana Şeref Ali Tanavi rahmetullahi aleyh bir okuya aytat. Bir adam жүк ташыйт экен. Жүк ташыйм деп анан акча керек болуп калып, бирөөнүн жүгүн жеткизип берейин дептир. Анан жүгү сынып калаткан идиш экен. Идиште. Анан башына көтөрүп илге ташыган, башына көтөрүп ташыйт экен. Канча бересиз десе, 2 динар берем дептир. Мейли дептир дагы. 2 динарга башына коюп алып, анан жолдо баратып ойлонот экен. Ошо 2 динарды эмне кылсам деп. Анан ойлоп, 2 динарга 2 тукум алам дептир, 2 жумуртка. Анан буну кошунанын тоогу бар, ошого бастырамын. Анан неме жыгат, чөчө жыгат, чөчөнү алып келемин. Анан ол тоок болот, тооктор бастырамын, көбөйөт. Анан козу аламын. Анан кой болот, ал тубат, анан көбөйөт. Анан барып неме торпок аламын, анан үй аламын, анан үй саламын, анан катын аламын, дагы үстүгө катын аламын. Анан балдарым көбөйөт. Анан балдарым көбөйгөндөн кийин балдарым ата пул бер десе, пулум жок деп урушам деп. Мындай кыймылдаганда башы дагы түшүп кетип сынып калат экен. Башы дагы идиш түшүп сынып калат экен. Анан баягы жүктүн эгеси айтат экен: "Сен кандай адамсың? Мына үстүндөгү немени баарын түшүрүп сындырып койдуң. Менин немемди, буюмду сындырып койдуң, төлө бересиң." Десе айтат экен: "Сенин болгону бир идишиң сынды. Менин баягы жашоонун баары кетти" дейт экен. Баары кетти дейт экен. Себеби ал кыялында ушулардын баарын түзүп алган эле. Ушулардын баарын түзүп алып, кыялында бечара не болду? Ушундай жашаймын, ушундай болот деди. Жашоо ошол болду. Ушул мисал менен түшүнсө болот. Ушул кыялдануу дүйнөсү. Түшүнүңөрбү? Бул болгону бир кыял. Буну менен эчтеке болбойт. Жазуучулар, акындар ушундай нерсе менен алек болот. Алар өздөрүнүн кыялын көркөмдөп, токуп жазат болду. Ал эми Кур'ан-ы Карим андай китеп эмес. Аллахтын китеби өтө көркөм китеп, өтө ажайып китеп. Бирок айткан сөзү бүт бар акыйкат. Эч качан кыялды, фантастиканы айтпайт Кур'ан-ы Карим. Баштан аяк бардыгы акыйкат. Иннаху лакаулун фасл ва ма хува бил хазр. Ал фасл китеп, ачык айтылган китеп. Ал акыйкат, анда кыял деген нерсе жок тугандар. Ошондой эле уламалар айтат, диндар адамдарда кээде кыялдарым жашайт. Диндар адамдар дагы кыялдарым жашайт. Кандай кыялданат? Мисалы, караматка кызыккандар бар. Карамат көрсөтсөм дейт, караматтуу болсом дейт, сууда сүзүп кетсем дейт, басып кетсем дейт, асманда учсам дейт, тамак жебей жүрө берсем дейт. Туурабы? Же болбосо мен даватта жүрсөм, медресе жүрө берсем дейт, үйдөгү иштерим өзү бүтө берсе дейт. Фериштелер келип, үйдөгү иштерди бүтүрүп койсо, кийимин жууп койсо, аялыма тамак алып келип берсе, балдарым карап койсо, бүт баарын кыла берсе, мен өзүм жүрө берсем, мен ушул дин ишиде жүрө берсем, медресе жүрө берсем, даватта жүрө берсем, окуп жүрө берсем, калганы өзү бүтө берсе деген биздин диндар адамдардын да кыялы болот. Бул дагы туура эмес кыял. Бул дүйнө андай эмес тугандар. Бул дүйнөдө диндар болосуңбу, дүйнөдар болосуңбу, акыйкат дүйнөдө адам болуп жашашың керек. Адам болуп жашашың керек. Кыялың өзүңө, бирок акыйкатта андай эмес. Бул дүйнө акыйкат. Мунда жакшылык да болот, жамандык да болот, ооруп да каласың, башка да болосуң, бүт баары болот. Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Мен бир күнү Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды зиярат кылып келдим" дейт. Кесем пайгамбарыбыз катуу ооруп атыптыр дейт. Өтө катуу ооруп атыптыр. Мынтип кармасам пайгамбарыбыздын ысытмасы
эки адамга чыккан ысытма экен дейт. Пайгамбарыбыз сурадым: "Я Расулаллах, сизге өтө каттуу ысытма чыгыптыр. Эки адамга чыккан ысытма сизге чыгыптыр?" "Бала" деди. "Фа инна лака ажрейн." "Кала наам." Сизге 2 сооп берилет, 2 сооп берилет деди. Демек, бул дүйнөдө биз кыялданып жашап, балдар, бейишти ала албайбыз. Кыялданып жашап, Аллахтын ыраазын таба албайбыз. Дүйнө болсун, дин болсун, акыйкый жашоодо адам болуп жашайбыз. Түшүнүңөрбү? Адам болуп жашайбыз. Кыялыңардан чыгып, адам болуп жашаш керек. Намаз окубай эле беши кирем деген бул дагы туура эмес. Кыялдануу. Туурабы? Намаз окуп туруп калганы кылбасам, өзүн өзү бүтүп калат, үйдөгү иштер, бул дагы туура эмес. Ошондуктан кыялдануу менен жашаганга шарият уруксат бербейт. Кыялдан мейли, бирдеке ниет кыл, бирок ошону негиз кылып алып, ошо менен жүрө берген бул туура эмес нерсе. Мындай көрсөтмө Куранда да жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда да жок. Мына ушуну Аллах Таала айтат: "Ва-шу'арау яттаби'ухумул гаун." Шаирлерге, акындарга акылы жок, акылы пас, келесоо адамдар ээрчийт дейт. Максаты жок адамдар ээрчийт дейт. Алар сөздөрүн угуп алып, ва, өтө жакшы айтыптыр, өтө жакшы ырдаптыр, өтө маанилүү нерсе айттыр деп ээрчип жүрө берет. Бирок алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун. Билип койгула дейт. Алар ар бир жерде, ар бир талаада, тала майданында каңкып жүрө берет. Каңкып жүрүшө берет. Башы айланып жүрө берет дейт. Алар эмне кылат? Алар бир бирөөдү мактайм десе, мактап ыр жазат. Ошол майданга түшөт, көркөмдөп. Бирөө жамандап берсе, ошону жамандап ыр жазат. Ошонун негизинде жашай берет. Ал эми шарият, ислам дини андай эмес. Аллах тарафтан келген Кур'ан-ы Каримдин ар бир сөзү акыйкат. Бул бейиш жомок эмес тугандар, кыялдануу эмес. Дозок жомок эмес, кыял эмес. Ахиреттин бардыгы кыялдануу эмес. Алланын бардыгы, бейиштин бардыгы, фериштенин бардыгы, жиндин бардыгы, биздин барлыгыбыз жашоодон кийин кайра тирилүү бүт бардыгы акыйкат. Кур'ан-ы Карим бүт бардыгы акыйкатты сүйлөйт, эч качан жамандыкты сүйлөбөйт, кыялданууну сүйлөбөйт. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун ва аннахум якулуна ма ла яфалун. Андан кийин аятта Аллах айтып атат: алар якулуна ма ла яфалун. Өзү кылбаган нерсени айтат дейт. Шаирлар балдар жакшы сүйлөйт, чырайлуу сүйлөйт, жылуу сүйлөйт, сөздөрү өтө жакшы болот, уксаң жыргайсың. Бирок кылган иши ага жараша болбойт. Якулуна ма ла яфалун. Өздөрү кылбаган нерсени эмне кылат дейт? Айтат дейт. Мисалы бирөөдү мактаса, же бирөөгө ата-энени мактаса, ушундай мактап жазат. Өзүнүн жашоосуна барсаң, ошол айткан ырынын бири дагы жашоосунда жок. Мамлекетти сүйүү боюнча бирдеке айтыш жазган болушу мүмкүн, жашоосуна барсаң мамлекетке эч бир пайдалуу нерсе кылган эмес. Динге бирдеке айтышы мүмкүн, жазган болушу мүмкүн, жашоосунда эч бир акыйкаты жок. Демек, алар якулу аннахум якулуна ма ла яфалун. Алар айтышат, айтып эле коет, алардын жашоосунда ошол айтылган нерсе жок болот. Кыялдануу бар десең жаза берет, акыйкаты жок. Ал эми ислам дини андай эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин андай эмес. Эмнени айтсаң, ошол өзүңдө болуш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын хулукун сураганда Айша энебиз хулуку Кур'ан деген. Айша энебиз айткан. Кур'ан пайгамбар хулуку. Кур'анда эмне болсо, ошол бүт бары Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда бар эле. Пайгамбарыбыз тирүү Кур'ан эле. Демек, ислам дини айтып кой, элге айтып кой, өзүң калаганда жүрө бер дебейт. Ислам дини айткан сөзүңдүн бардыгы өзүңдүн жашооңдо, аклагыңда, өзүңдүн хаятыңда табылыш керек дейт. Мына ошон үчүн шаирлердин бул Кур'ан-ы Карим шаирдин китеби эмес, акындын сөзү эмес, бул токулган сөз эмес, жана болушу да мүмкүн эмес. Себеби алар айткан сөздөрүнө амал кылышпайт. Айткан сөздөрүнө амал кылышпайт. Өн эле көркөмдөп сүйлөп коюшат. Ал эми ислам дини алып келген дин толук Аллахтын дини, ал көркөм эле сөз эмес, анын бүт бары акыйкат. Ошонун бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амал кылган, жана сахабаларга, табииндерге иля ямина хаза бүгүнкү күнгө чейин бүт бардыгыбызга ошо амал кылганга үндөп келет. Демек, ислам дини кыялданып коюп эле отура бер дебейт. Отуруп эле бейишке кирип кетем деген да туура эмес. Намаз окубай эле Алла кечирет деген да туура эмес. Бул кыялдар бардыгы туура эмес. Бейиште фирдаус алам десең, ошого жараша амал кыл. Фирдаус сурап отура бербей, ошого жараша амал кыл. Анан Аллах субхана ва таала амалга береке берип, иншалла ошол фирдаус насип кылат.
Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun ve annahum yaquluna ma la yef'alun. Alar aytışat ma la yef'alun, kılmagan neselerini deydi. Demek şairlik, akındık şariatta balдар жақсы көрінген нәрсе емес. Бирок кейбір учурларда жақсы ырлар болсо, жақсы мазмундагы акындар сөздөрү болсо, шариат ага да каршы эмес. Шариат ага дагы каршы эмес. Ушул аят түшкөндө балдар, сахабалардын ичинде дагы шаир сахабалар барды, акын сахабалар бар эле. Кааб ибн Малик, Абдуллах ибн Раваха, Hasan ibn Sabit razıyallahu anhum, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu da gelет. Bular şair sahabalar bolған. Bular dagın Peygamberimizi maqtab, dindi maqtab, ırlardı ırdagан. Oşonuqtan şariatımızda eğer de bir akındı bir ırı şariatga tuura kelse, şariatga karşı kelbese, şariat aga tüyü salbaydı. Şariatga tuura emes kelgen bolsa, dal kelbese, şariatga karşı bolsa, aga karşı çıkar şariatımız. Uşul ayat düşkönde, uşul sahabalar kelip soraşkan, ya Resulallah, o şuara yattabi'uhumul gavun deydi. Şairlar da ardayım, akıllı çok adamlar herçit deydi. Biz dağı şeir aytabız degen. Biz dağı ırtap kalabız kede dep, Abdullah ibn Ravaha, Malik ibn Ka'b ibn Malik, kim? Hasan ibn Sabit razıyallahu anhu kegen. Kelgende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, sizler ayattın ayağını okumaysınlar degen. Ulansına karabaysınlar degen. Ayat ulandısında illellezine amanu ve amilus salihat ve zakarullaha kesira ve intasaru min ba'di ma zulimu ve seya'lemul zalamu ayye munqalabun yanqalibun degen ayat bolgan. Mına uşul ayatda Allah Taala 4 sebepte aytkan, 4 sıfatı bar adamlar egerde ırlarda aytkan bolsa, Allah'a urusat berilet degen. Sizler oşolarga kelesiңер, sizler kıçarat bolbagıla degen. Sebebi balдар Araplarda oşol doğurda birinciden adamlar erçiydigan nerse birincisi şairlik bolgan. Kim жақсы ırdasa ele, жақсы akındık bolsa, oşunu erçip ketken. Ekincisi kahin bolgan. Men көз açıkmın, görüp duram dese, oşunu erçi bergen. Oşonuqtan bularga kelgen nerseni bular düşünür algan emes hidayatda. Je bul şair degen, je kahin degen düşünük bolgan. Allah subhanahu wa taala eki düşünüktü teң ne kaldı? Chetke kagıp aytdı, ökөө teң toora emes. Düşündük degenini aytdı. Andan sıtkары şairlik boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda kebir uçurlarda Kureyşler Peygamberimizin özünün urpağı Peygamberimiz jamandagan. Hacı dep koyot. Hacı degen Peygamberimiz şıldıngdap, maskara kılıp, ne kılgan jaman sözler menен Peygamberimiz şıldıngdagan. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafından sahabalar cevap bergen. Oşolardan birisi Hasan ibn Sabit razıyallahu anhu bolgan. Şair Hasan ibn Sabit degen sahaba şair bolgan. Peygamberimiz aytkan, ya Resulallah, kafirlar sizge köp tiyişip atat. Sizi jamandap atat, jamanatlık kılıp atat. Men uşularga cevap bereyin degen. Cevap bereyin degende Peygamberimiz aytkan, sen kantip cevap beresin degen. Kureyş menin özümdün uruğum degen. Peygamberimiz özü Kureyş. Benim özümdün urpağım, benim özümdün uruğum. Sen alar jamandasak, men jamandaganday bolasın degen. Kanday bolasın degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan, ya Resulallah, men sizi undan kıldı tartıp alam degen. Un bolsa appak un. Bir kıl düşüp kalsa kara bolup görünüp turat. Oşonu tartıp alat. Oşol undan neni kıl tartıp alganday sizin nasabыңызды tartıp alam degen. Peygamberimiz aytkan, anda sen menen koşo Abu Bakr çoğu bolsun degen. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh. Yennehu kana nasabul Arab. Araptardın nasabını en жақсы bilgen adam bolgon. Sen menen çoğu bolsun uşul degen. Anan alarga karşı ne kılgan ır yazgan. Hasan ibn Sabit razıyallahu anh. Peygamberimiz ajratıp alıp Kureyş'ti kafir özünü ne kılgan jamandagan. Jamandaganda dagın buga çeyin Abu Sufyan musulman bolgan emesdi. Oşol kılgan Peygamberimiz jaman attı kılıp ır yazgan. Abu Sufyan ibn Hars ibn Abdülmuttalib. Peygamberimizin amekisinin balası. Abu Sufyan ibn Hars ibn Abdülmuttalib bulda. Anan ır yazıp durup ır Mekke'ye kelgen. Mekke'ye kelgenden keyin Abu Sufyan qarap turup aytkan, kana wara hada Abu Quhafa degen. Bunun arkasında Abu Quhafa de Abu Bakr aytdı. Abu Bakr var eken degen. Uşunda aytıptır, ne kılıptır? Bu Peygamberimizge tiybesen bir gana bizni jamandaptır. Bizdin urudu jamandaptır dep ne taң kalgan. Demek bu hadislerden bilinet balдар. Eğer de dindi maqtab, dindi difa kılıp, korgop,
Allah'a, mekenge, Allah'ın süyüsüge, peygamberin süyüsüge, ata-enege болгон жакшы, маанилүү ырlar bolsa şariataga karşı emes. Anan hiçbir manası yok. Jөн эле asmanга uçura berse, je bolsam buzuku, uyatsızlık, jaman sözdör, buzu, birөөдү gıybat kılуу, jamandоо, birөө akarat kılуу bolsa, şariat hiç kaçan bunday ırlарды ırdaганга, bunday akındарды ukkanга уруксат бербейт. Мына ушул жерде Аллах Таала айтып атат. Ошол сахабалар келип, "Я Расулаллах, biz дағы шайырбыз, биздин акыбалыбыз кандай болот" дегенде Аллах Таалам "Иллаллазина аману ва амилус салихат ва закаруллаха кесира ва интасару мин баъди ма зулиму" деген аятты түшүргөн. Андан сырткары дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир сафарларда сахабаларды алып келип алып, бир жолу Абдуллах ибн Раваханы айткан сапарда баратып, умранын казасына баратканда айткан, Меккеге кирейин деп калганда ырда деген. Ырда деген. Жахилият доорундагы маанилүү ырдарды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уккан. Ошондуктан шариятыбызда маанилүү болсо, шариятка каршы келбесе, андай ырларды угуп койсо дагы жайыз. Анан ушул аятта эме дейт? "Иллаллазина аману ва амилус салихат". Албетте, бирок дейт, ким иман келтирсе, жакшы амал кылса, ва закаруллаха кесира. Аллахны көп эстесе, ва интасару мин баъди ма зулиму. Zulüm kılıngandan keyin özlerinin öç alsa, emtigilerden öç alsa, alarga ruhsat berilet dedi. Nasara yansuru degen jardam berүү. İstansara degen jardam talap kılуу degen söz. İntasara degen söz öç alуу degen söz. Arap dilinde. Түшүнүңөрбү? İntasara ne degen eken? Öç alуу degen maanide bolot bu yerде. Oşon üçün "Vantasaru min ba'di ma zulimu" degeni zulüm, mazlumga kalganda, mazlum bolgondan keyin öç alam dese, Allah'a ruhsat berilet dedi. Себеби сахабалар mazlum bolup kaldı. Allah'ın üstünden hakaret kıldı. Jaman sözler менен алар жамандады. Эми şariatta Allah'ından öç alganga başka sözler менен жооп берсе болот деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек шаирлик кылам десе 4 sıfat болуш керек балдар. Биринчи мусулман иллаллазина аману болду. İmandı болсун, жакшы амал кылсын, ва закаруллаха кесира. Жана Аллахны көп эстесин. Жана бирөөдөн бирдеге кылган болсо, жамандык кылган болсо, өч аламын деп, ошонун чегинде ыр жазса жайыз, уруксат берилет. Бирок акын болушнукту, шаир болушнукту максат кылып албаш керек. Түшүнүңөрбү? Бул максат хаят эмес. Жашоодун максаты эмес. Бул нерсе балдар, бул сезим. Шеир деген сөз балдар негизи. Шеир деген сөз ислахтагы манасы бир кафия болот, бир вазын болот. Ошол вазын таразы болот. Ошо таразыга салынган сөздөрдү шеир деп айтылат араб тилинде. Бул ислахтагы манасы. Лугаттагы манасы шеир деп баягы сезимтал адамды айтылат. Сезими курч адамдар болот. Ошол сезими менен, кыялы менен ыр жазат. Кыялы менен бирдекени баяндайт, көркөмдө баяндайт. Ушуну шаир деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул шаир инсандар, булар өтө назик болот. Алар карап туруп эле бирдекени түшүнөт, анан ошону эмне кылат? Көркөмдөп айта берет, жаза берет. Ошону шаир деп айтылат. Демек, ким эгерде шаирлик кылам десе, жакшы нерселерди кээде ырдап калса, же илхам келип калса, айтып калса, жайыз. Бирок буну кесип кылып албасын. Буну максат кылып албасын. Мусулмандын максаты шаир болуу эмес. Мусулмандын максаты акын болуу эмес. Мусулмандын максаты Аллахтын кулу болуп, Аллах дини менен жашап, бул дүйнөдө ахиретте бактылуу болуу. Болгондо дагы чыныгы жашоодо болуш керек. Кыялында эмес, түшүндө эмес, оюнда эмес. Оюңда өзүңдү башкача сезип алсаң, бул жашоо эмес тугандар. Бул дүйнөдө жашоосу да эмес, ахирет жашоосу да кандай эмес. Бул дүйнө жашоосу дагы, ахирет жашоосу дагы чыныгы жашоого байланган, чыныгы сен өзүң эмгек кылышың керек, тер чыгыш керек, кыйналышың керек. Андан кийин бул дүйнөдө жашайсың, анан ошого жараша ахиретте соонду аласың. Иллаллазина аману ва амилус салихат. Сахабалар келип, "Я Расулаллах, биз дагы шер айтат элек, ырдайт элек, булар эмне болот?" дегенде Алла Таала өкүмчү аят түшүргөн. Иллаллазина аману ва амилус салихат. Бирок иман келтиргендер, жакшы амал кылгандар, Аллахны көп эстегендер, зулум болгондон кийин өч алгандарга мындай күнөө эмес. Алар күнөө эмес, аларга уруксат берилет. Ва сая'ламуллазина заламу ayya munqalabin yanqalibun. Ayatın ahırda Allah Teala kafirlarga kattуу korkutup
kafirlar koktup atat. Ve saya'lemul lezine zalemu. Jakında bilet deyt zalimlar ayyamun qalabin yanqalibun. Alardın bara turgan jeri kanday ekenini. Alar kanday jerge barat jakında bilişet. Yani bular peygamber'e karşı çıkıp atat, dinge karşı çıkıp atat, peygamber'i şılgındap atat, Kur'an'ды jamandap atat. Erteң akıbetim ne bolot? Bara turgan jerim ne bolot? Jakında görөt deydi. Oşonduktan şaşbaş gerek. Bul dünya balдар darul amal. Darul jaza emes. Bul dünyada kılgan amalını kılıp koyarsın, cazasını ahirette alasın. Oşon üçün keyde aytılat, köwede aytat, kafirlar mындай kılıp atat, mындай kılıp atat, Allah Taalam nege azap berбейт, nege jok kılıp berбейт degen suroolor köp bolat. Köp adamlar aytat da Allah Subhanahu wa Taala bul dünyany darul imtihan kılgan. Darul imtihan kılgan. Sunoo dünyösü jakşı da var, jaman da var, musulman da var, kafir da var. Bardığı bilgenini kıla beret. Bilgenini kıla beret. Keyde Allah Taala azap berip turat. Köýünçe Allah Subhanahu wa Taala azapты kayakta beret, ahirette beret. Musulmandagı kıynalat. Kafirlar aytat, köýünçe aytat. Musulmanbız eysiňer. Allah Taalanyň süýüktü pendesibiz deysiňer. Birok kıynalıp yaşagan musulman silersiňer deydi. Kıynalgan selersiňer, kedey selersiňer, jakır selersiňer, eştegeňer jok. Anan ele Allah'ın süýüktü pendesibiz deysiňer deydi. Biz kılgan amaldardı bugün kılıp ertege Allah Taala bersin debeybiz. Kim bugün amal kılıp ertege Allah bersin degese, al kılgan amalını Allah üçün emes, dünya üçün kılgan bolat. Oşol okat üçün, tamak üçün, jumuş üçün kılgan bolat. Biz kılgan amaldardın tolluk natijasını, soğunu ahirette alabız. Musulman dagın, kafir dagın ahirette alat. Buna şunu Allah Taala mahir ayette: "Ve saya'lemul lezine zalemu ayyamun qalabin yanqalibun." Jakında zalimler bilişet, alardın bara turgan jeri kanday bolat, alardın anjamy kanday bolat, akıbeti kanday bolat, ahirette bilişet deydi. Buna şu menen Şuara suresi elhamdülillah ayağına çıktık. Allah Subhanahu wa Taala kabul kılsın. Amal kılana tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve etûbü ileyk. Amin. Allahumma taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله uşul salavızı kabul kılgın ya Rabbil alamin ya Allah torames söylegen bolsak torames kotorgan bolsak torames okugan bolsak torames düşüngen bolsak Allah Taala özün keçirgen ya Rabbil alamin ya Rabbil alamin ya Allah barыбызды Kur'an'ı dost kılgın ya Rabbil alamin Kur'an'ı yaşagan tawfik bergin ya Rabbil alamin Kur'an'ı şefaatçi kılgın ya Rabbil alamin ya Allah Kur'an-ı Kerim'de Bizim yüreğimizi yatkıldırgın ya Rabbil alamin. Yüreğimizde, diligizde kılgın ya Rabbil alamin. Ya Allah, şu Şuara suresinde okugan hidayetlerge amal kılışka tawfik bergin ya Rabbil alamin. Ya Allah, şu surede aytılgan jakşı hökümlerge amal kılışka tawfik bergin ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin, kalgan Kur'an'ı dagın okuganga, okutganga, düşündürgenge Allah tawfik bergin ya Rabbil alamin. Kalgan safarыбыздагы жегин kılgın ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin, Ramazan ayı jakındap kaldı. Barыбызды afiyet menen, tınçlık menen yetkizgin ya Rabbil alamin. Ramazanda köp Kur'an okuganga, jakşı amallar köp kılganga Allah tawfik bergin ya Rabbil alamin. Sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Elhamdülillah.